Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевка кылмыш иши козголуп, дагы башка иш боюнча тергөө жүрүп жатса дагы кызматынан алынбай келет. Тайырбек Сарпашевка козголгон кылмыш ишке депутат Рыскелди Мамбековдун кандай катыштыгы бар? Кийинки сюжетте. Бакиевтердин 1 гектардан ашуун жери мыйзамсыз башка адамдарга каттап берген деп күнөөлөнгөн мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев убактылуу кызматынан кеткен. Бирок өкмөттүк комиссия улам-улам мөөнөтүн узартып, Сарпашевди кызматтан албай же калтырбай келет. Бул жумада Сарпашевдин кызматтан алынбай жатышына депутаттар да кызыкты. Өмүрбек Бабанов ошондой эле биометрикалык паспорттор шайлоодон шайлоого гана жарактуу деген пикирин билдирген. ГРСтин мурунку жетекчилери пиардан башка кыйратып атабыз, 21-кылымга өтүп атабыз деп коррупцияга малынгандан башка эч нерсе кылган эмес. Премьер-министр алиге чейин ГРСтин коррупцияга малынган деп туруп Ген прокуратура сунуш бергенин жумуштан албай атат. Март айынын этегинде болсо башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевка кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен иш козголгон. Ал 2013-жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу көлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып келет. Мурдагы вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевка кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүгү менен кылмыш иш козголгон. Тайырбек Сарпашев төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Кылмыш иши боюнча азыркы учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалары тарабынан тергөө иштери жүрүүдө. Жараксыз күбөлүктөр Учкун акционердик коомунун басмаканасында басылган. Ал учурда Учкунду жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков башкарып турган. Документтердин ката менен басылып чыгышына басмаканада жооптуу болушу керек. Бирок Момбеков баардык айыптоолорду четке кагып келет. Бүгүн дагы Рыскелди Момбеков мамлекетке чыгым келген эмес, андыктан кылмыш жок деп билдирди. Бирок депутат Эльвира Сурабалдиева Момбековдун жообуна таң калды. Кандайча чыгым жок. Мен сиз менен макул эмесмин. Акча төлөнүп берилген күндө дагы жарандар моралдык чыгым тартты. Чет жакка чыга албай убакыттарын жоготту. Күбөлүктөрдү кайра алмаштырышты. Бул дагы чыгым. Эльвира Сурабалдиевага жооп кылган Момбеков баары бир укук коргоо органдары эч нерсе таба албасын айтат. Моралдык чыгым келди деген менен макулмун, бирок материалдык чыгым жок. Ошондуктан Тайырбек Сарпашевка козголгон кылмыш ишинин келечеги жок. Анткени биз кантип мамлекетке чыгым келтиргенибизди таба алышпайт. Биз чыгымды калыбына келтирдик да. Тайырбек Сарпашев бир эмес 2 иш боюнча өтүп жатканына карабастан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинен бошотулбай жатышын шайлоонун шайтан оюндары менен байланыштырышууда. Анткени Сарпашев биометриканын башында туруп 2015-жылы КСДП утуп келген шайлоону өткөзгөн. Бирок Бакиевтердин жери мыйзамсыз каттап берип койгонун убагында Канат Исаев жана ата мекенчи депутаттар көтөрүп чыкпаганда мамлекетке $3 миллион чыгым келмек. Оппозициядагы саясатчыларга козголгон кылмыш иштери тездик менен жүрүп сотко өтүп жаткан чакта 10 миңдеген жарандарга туура эмес күбөлүк бергендердин иши создуктурулуп келет. Марат Төлөмүшұлы, Ринат Элеманов, Сентябрь.